Бүгүн 5-мартта Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоору менен таанышып чыкканын айтты. Анда эл өкүлү эки өлкөнүн келишим долбоорунун 12-беренесинде бул келишимдин мөөнөтү жок жана кайра кароого жатпай турганы жазылганын билдирди. Анын айтымында бул документ сунушталса, Тажикстан Варух анклавына коридор алат. Бул келишим мөөнөтү жок, кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп чек, мындай айтканда, чекит коюлуп атат да, вообще запрет коюлуп атат. Тажиктер бул формулировка келгенин бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу. Ал кандай максаттар стратегиялык? СССРден баштап эле, СССР малынан баштап эле биринчи булардын стратегический максаттары, стратегиялык максаттары бул анклав Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Аны СССРден баштап ар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Ошол коридорду алыптырлар. Ал эми азырынча транспортный коридор алыптырлар. Ал эми окончательный, толук кандуу Варухту өздөрүнүн территориясына бириктириш үчүн бир эле кадам калыптыр. Ал кадамды алар качан жасайт, бул только вакыт көргөзөт. Канча жылдан бери ошол, значит, коридорго тоскоолдук кылып турган эки эле тоскоолдук болчу. Биринчиси село Достук айылы. Ошол тоскоолдук болуп турган. Жолдордун тосуп. Экинчиси Ходжала Аксай Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуудагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны, ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Султанбай Айжигитов өз сөзүндө жерди алмаштырууда анын аянтына эле эмес, стратегиялык маанисине дагы көңүл бурулушу керектигин айтты. Ошону менен катар эле ал өзүнүн сунуштарын дагы билдирди. Село Достукту биздин артыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический, биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село Достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственном совместном использовании. Ошондон кийин действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Экинчи дагы эмне кандай сунушум бар? Мына 190ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо аянтын эле келиштирип койгон. Мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмашып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагындан караш керек. Султанбай Айжигитовдун сөзүнөн кийин бир канча депутаттар өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Анда депутаттар чек ара маселеси чечилип жатканда уткандагы утулгандагы тарап болбой турганы, эл арасында эки өлкөдө тең нааразы тарап болоору тууралуу айтышты. Бул чек ара чечилип атканда ал жерде эч качан уткандагы, утулгандагы болбойт. Ал жерде биз бир жерди берсек, бир жерди алдык. Ошон үчүн мен ушул макулдашуудан өттү аталган мыйзам долбоору ратификацияга келет. Ошон үчүн ушул чек ара маселесине бир бүтүп бараткан жумушту бир
этияттап кылдаат мамиле кылсак деп ошого чакырып кетер элем. Ушул жерде келип камчы кылышай сөзү келип айтылганда даже суроо да берген эмеспиз. Анан бүгүн эми 2 күн уктап келип алып, анан мондай деп айткан, бул туура эмес, бул мындай болуп калган, мындай болуп калган деген туура эмес деген, бул мамлекеттин ортосундагы жакшы сөзгө алып келбейт да булчу. Ошондуктан азыр журналисттер да келип массалык маалымат каражаттары келип да азыр ар бирибизге интервью сурашы мүмкүн. Ошондуктан биз азыр пока өзү келип айткан, ошондо мен муну детально бардыгын айтып берем деп айткан, ошого чейин сабыр кылып бардыгын. Бизге мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн толук сакталышы абзел. Бүгүнкү күндө кыргыз элинде дагы ушул чек ара боюнча нааразычылыктарды, элде нааразычылык болот, албетте болот. Не дегенде элчиликте ар кандай сөздөр болот. Ошондой эле Тажикстан элинде дагы ушундай нааразычылыктар болот. Эч качан мындай бирөө ушу же Тажикстан эли же Кыргызстан эли ыраазы болуп эле ушунга отуруп калбайт. Ошол эле учурда Ыйман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова сөз сүйлөп, чек ара тууралуу пикир фракциянын эмес, Султанбай Айжигитовдун жеке пикири экенин белгиледи. Бүгүн 10 мүнөттүк фракциянын убактысын биздин фракциянын мүчөсү Айжигитов Султанбай Абдрашитович сурангандан биз бердик эле. Бирок биздин фракция менен макулдашпай туруп, азыркы учурда өтө ушундай чувствительный болуп аткан, мамлекетке керектүү маселени өзүнүн жеке оюн айтып, ушундай баягы элибизге дүрбөлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Мына түшкү тыныгуда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп туруп, Айжигитов Султанбай Абдрашитович менен сүйлөшөбүз. Өзүнүн сөздөрү боюнча основанияларын карап көрүп туруп, өзүбүздүн чечимибизди кабыл алабыз. Азаттык медиасы бул маселе фракциянын жыйынында каралып, Айжигитов фракциядан чыгарылганын жазып чыкты. Эске салсак, 27 февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишим тууралуу маалымат берген. Ташиев Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга берилип, талаштуу болуп келген 4 көчө нейтралдуу макамга ээ болуп, Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланарын айткан.